уруксаттуу. Карылчу тарап бериңиздер суроолорду. Сиздин пикириңизге ылайык ушул коррупциялык иштерден дагы ушул уюшкан кылмыштуулук боюнча иштерден башка иштер боюнча ушул анкеталык конвертке салынган иш менен таанышса болот дегендей пикир калтырат. Ошол туура эле түшүндүмбү? Жок, айтып атпайбы. Мисалы, тергөө убагында бир канча эме келет да, маалымат келет агенттен. Справка болобу, доклад болобу, мен билбейм. Мен эме оператив сотрудник болуп иштеген эмесмин. Анан ошонун негизинде иш козголду деп жана өзүңүз баштабадыңар. Бир кандайча маалымат келиптир, анан ошондон иш башталды деп. Мен айтып атам, ар кандай түрлүү документтер болот. Кээ бирде айтып атпаймынбы? Агенттен бир эме келет да. Бул сурак протокол эмес. Маалымат, рапорт, доклад, отчет, момундай болуп атат, могу кылмыштуу топ момундай иштерди кылып атат деп, ошонун негизинде иш башталса, алар да конвертке түшүшү мүмкүн. Мен айтып атам, кээ бирде ошо катты карап туруп аты жөнүн эчтекеси даже жок болсо, ким жазды, ким билди. Мисалы, баңгизат ташып жүрүшөт. Эки киши ташып барат туруп, мына могу кылмыштуу топтун эмеси башынын укугу боюнча биз 2 килограмм наркотик моякка ташыдык дейт. Экөөлөө билет, бирөөсү сыгып тапса болот да ал кишиничи. Ошон үчүн мен айтып атам, ар кандай түрлүү документтер болот. Бирок менин оюмча, бул протокол допросу болсо, сурак протоколу болсо, аны конфидент деп аты жөнүн жаап, сурак протокол жүрүп конвертке салып койсок, сот милдеттүү түрдө окуп бериш керек. Жактоочуларгачы момундай протокол бар экен ичинде. Аты жөнүн айтпайын, момундай киши момундай суралды, момундай көрсөтмө берди, каршы силер жактап аткан кишиге деп. Аны окуш керек. Керек болсо а кишини суракка алышы мүмкүнчүлүк болуш керек. Бул соттун эмеси кандай жүргүзүп атат, судьянын иши. Бирок кээ бир түрдө материалдар жана конвертте турган, аларды ачканга болбойт. Мен ошо айтып атам. Бул норма өзүбүздүн конституциябызда каралган. Дагы сурооңуздар барбы? Микрофонду күйгүзүп алыңыз. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 14-беренесинин 3-е пунктунда өзүнө каршы көрсөтмө берген күбөлөрдү суракка алуу же андай күбөлөрдүн суракка алынышына укуктуу болуу, ошондой эле шарттарда өзүнүн күбөлөрүн чакыруу жана суракка алуу укугу болуу деп көрсөтүп атат да. Ошондо суракка алуу, суроолорду берүү деген. Ушул пактынын нормасын Кыргызстан азыркы 77-берененин 3-бөлүгү менен чектеп койбойт ал? Менин оюмча жок. Аяктан биринчи жана 77-берененин 3-бөлүгүндө каралган материалдар деп турат. Бул деген эме да. Кээ бирде бул материалдар айтып атпаймынбы, эме болот дейт, ар кандай түрдө. Мисалы, протокол болсо, аны менин оюмча ал жарыяланып угузулуш керек. Анан ал биякта чектөөнү көрбөйбүз. Мисалы, мына жакында эле Америкада Байдендин баласына каршы жашыруун түрүндө баягы федералдык салык кызматынын кызматкери көрсөтмө бербеди. Анын аты жөнүн айтышкан жок. Бирок момунчанчы жылы момундай тапшырма алганбыз деп, ушул Америкада сиз эл аралык эметип атпайсыңар, көрсөтмө берип атпайсыңар. Убагында баягы Пабло Эскобардын иш боюнча миллиондон көптөгөн миңдеген кишилер деген жашыруун түрүндө көрсөтмө берип, аны деген баягы түрмөгө отургузуп эметкен да. Бул эл аралык практика. Агенттерди сакташ керек, жашыруун түрдө информация. Бүт мамлекеттер разведкой, контрразведкой занимается да. Жалгыз менен жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыга Америка катышкан эмес, билесизби? Ал бул неме норма ага тиешелүүсү жок да. Кийин эгерде сиздер ошол корголуп жаткан жарандын укугун коргош керек, өмүрүнө, ден соолугуна зыян келиши мүмкүн деп атасыз да. Жабырлануучуга деле ошондой коркунучтар бар го. Аларды мамлекет коргоп, сот адилеттүүлүгүн ишке ашырып атат го. Экөөнү бирдей эле инструменттер менен коргосо болбойбу? Жок, мындай болуп атпайбы. Сиз азыр айтып атасыз. Мен жактоочу катары айыпталуучу экөөбүз могу материалдарга жетпей калдык. Ошол себептен биздин укуктар чектелип атат деп атасың. А могу жабырлануучу менен кандай байланыш бар? Жабырлануучу эме да, иш боюнча жабырлануучу болуп табылат. Кодексте укуктар бирдей каралган, айыптоочунун, жабырлануучунун укуктары бирдей каралган.
Жабырлануучу тааныша албайт да конверт менен. Тааныша алат кызматтуу адам, кызмат адамдары. Тергөөчү өзү жапкан, сот прокурор деп атам. Жабырлануучу тааныша алат деп айткан жокпуз да. Жок, сиз мына жазык процессуалдык кодекс 77 беренесинин 3-бөлүгүндөгү жашыруун конверттеги себебин өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч келтирген үчүн ошого жашырдык деп атасыз, туурабы? Жок, жабырлануучунун жалгыз эле жабырлануучунун өмүрүн жана ден соолугуна коркунуч келет деп жазылган жок да. Бул деген ишти жүргүзүп атканда Мен суроомо эле айтсаңыз, ушуну айтасыз да, туурабы? Ичинде көрсөтүлгөн жарандын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келет деп жашырдык деп атасыздар да, туурабы? ооба. Туура. Иш боюнча жабырлануучунуга айыпталуучу деле коркунуч келтирет да. Ошондо инструменттериңер бар го, коргоп атасыңар, дело өтүп атат. Мындай иштер жабырлануучу катышканга караганда конвертти бар иштер аз. Бирок жабырлануучуну коргоп атасыздар. Ошол неге экөөнү бир эле инструменттер менен коргосо болбойбу деп атам мен. Коргоо инструменти, анын укуктарын айткан жокмун. Ошол айтты, сиз ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келтирип калышы мүмкүн деп атасыз. Бул жерде анда жабырлануучуну деле ошентсе болбойбу? Жок, ошону бир эле инструмент. Жабырлануучу деген жок мында. Бүт эле сот өндүрүшкө катышкан адамдар. Макул, сиздин укуктук позицияңыз түшүнүлөт. Сизде неме суроосун бергени жана жабырлануучуга ал ачыкка чыгып атат да. Жабырлануучу болгондон кийин ал ачыкка чыгып атат деген сөз да. Аны деле коргоп атпайсыңар, ошол эле ыкмаларды колдонсо болбойбу деп атат да. Билесиз да, баягы тиги баш коргоо чарасы айыпкерге колдонулат. Ошондой эле жана жанына жолобосун деген немелер, ыкмалар бар. Ошондой суроону берип атат. Эмне үчүн бул кошумча мен эмне кереги бар эле деген мааниде суроону берип атат. Мен муну айтканым себеби мындай иш, момундай купуя кылып материалдарды каткан иштер Жабырлануучу менен неменин айырмасы эмнеде деп атат да. Жок, мен айтып атпайм. Коопсуздугуна Мисалы, жабырлануучу ачык эле чыгат, себеби ал деген кылмыштын кесепетинен эме тартты да, баягы зыян тартты да. Ал киши ачык эле турат ар дайым. Жабырлануучуну катат деген материал. Бирок могу иштер купуя кылып катканда кылмыштык тооптордун тараптан кылат, баңгизат, коррупция иштери боюнча. Аякта деген көп айыптоочулар болот. Жарымы боштондукта жүрөт, жарымы кармалат, кээ бирөөлөр аныкталбайт. Анан ошон үчүн эме болбосун деп, алардын тарабынан эме басым болбосун деп. Анда болгон болсо, кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн кылмыштардын сиз айткан статьяларды бөлүп туруп ушуларга колдонот деп койсо болобу УПК анда? Эми башынан кандай түрдө кылмыш болот, анан аралашабы, аралашпайбы деп ар бир статьяны, 500 статьяны ар бирөөнү бөлүп эметип растап чыкканга мүмкүнчүлүк жок го. Бир кылмышка окшош эмес. Бирөөсү жөнөкөй эле киши өлтүрүү болсо, бул бытовой болот, бул кылмыштык топтун тарабынан болот, бул заказ болот, бул коррупциянын ичинде болот. Алдын ала эмете албайсың да, тактай албайсың да. Могу статья менен болот, могу статья менен болбойт. Подсудность боюнча, подсудность боюнча, подследственность боюнча бөлүнгөн го ошол эле немелер, кылмыштар. Ал органдардын арасында бөлүнгөн. Ошондой эле кылып конверттерди бөлүп койсо болбойбу? Максат Мергенбаевич, сиздин сурооңузга жооп берди. Сиз немеге өтүп атасыз азырчы тиги? Бул уже суроо жооп деп аташ кыйын болот. Сурооңуздар барбы дагы? 40 Жумалевич, бериңиз. Алмаз Табалдиевич, эми сиз абдан тажрыйбалуу юристсиз, ишмерсиз. Бирок ушул мындан ары мен мисалы сизге кааларым, позицияңызды, пикириңизди билдиргенде ушул кайрылуучу тараптын талаптарына гана алкагында, ошол талашып жаткан норманын алкагында гана сөз кылышыбыз керек. Калган маселелер бул жерде кереги жок. Сиз айтып аткан маселе 31-главада каралган. Атайын тергөө ыкмалары дегенде ал жерде так таамай жазылган. Сиз баардыгын эле баягы жашыруун ошондо дагы агент деп атасыз. Агент деген түшүнүк жок. Туура кабыл этсиңиз. Мыйзамды билишиңиз керек. Анан бул жерде эч кандай мамлекеттик сыр жөнүндө сөз болгон жок. Мамлекеттик сыр жөнүндө же болбосо жанакындай атайын тергөө ыкмаларына катышкан жашыруун кызматкерлер, конфиденттер,
жерде кеп болгон жок бул жерде. Ал жерде атайын өзүнчө глава бар. Ошол жерде баары жазылган. Бул жерде аны келтирген анча туура эмес болуп калат. Бул жерде бир гана ошол корголуучу адамдын анкеталык маалыматтарын гана маалыматтарына жеткиликтүүлүктү гана чектөө болуп атат. Түшүнүп атасызбы? Алар негизинен өзүнөн өзү ал маалыматтар купуя эмес, мамлекеттик купуяга жатпайт алар. Ишке байланыштуу деп атам да, ошондуктан мен сизге кааларым ошол. Ошондуктан муну эске алып койсоңуз, хорошо? Сурооңузду берсеңиз. Сурооңуз. Так, суроолор жокпу башка? Отуруңуз.